Жалпы биздин Ош шаары боюнча автозаправкалардан аз эстеде 44 заправка бар. 3 газа заправка. Biz buga чейин дагы тапшырмалар бергенден кийин техникалық сапар ушу заправкалар боюнча шалбар газа заправкаларды үздүктүк шаардын алып чыктык. Кечээки болгон кырсыктан кийин моюнга алышыбыз керек. Шаардын ичинде көпчүлүк заправкалар мыйзамсыз турат. Ушундай турган 3 заправкалар мыйзамсыз турат. Нормага туура келбейт. Азыр мен мамлекеттик органдарга тапшырма бердим. Азыр мэрияда ушу атайын жыйын болуп туруп, мындан кийин биз атайын ушу буйрук чыгаргандан шаардын ичинде эч кандай заправкаларга уруксат бербөө боюнча биздин буйрук чыгат. Bundan sırtları şu mizan çevinde mizanlar var da biz ministerliklerine, ekonomik ministerliklerine bakımdaşlıklı olan şirketlerle çara bulduğumuzda azı jetekisi bir şey şarada gelecek şu ruhsatlarını alıp götürüp şahın içinde de zapravkalar yaptırılınca çeçip kalıyor. Siz zapravkalar cezbediliyorsanız yol bası teknolojisinde araştırmalarla süreçte hareket ediyoruz. Bırak bir mezgillerde bolgan şahrın içinde zapravkalar ruhsat verip ketkenler. Hazır bizde tol mümkünlük var. Şahrda bunday zapravkalara biz muhtaçdır demiyoruz. Biz şahrın içerisinde hazır yol boyu bu zapravkalar işte var. Şöyle eski alıp durup biz mizan zapravkalar şahrın içerisinde çıkartışıyoruz. Bunda Zıtkara janagı Nezalı Buruş атындагы окуу жайына жакындагы жаштар буга чейин алынбай келди деп окуу жайына барганда дагы ушундай армандарын айтышканда бул боюнча кандай чаралар көрүлөт? Анан бул заправкалар канча күндө алынышы мүмкүн? Эми бардыгын ошо айтып атпайбызбы? Азыр мыйзамдар, жаңы мыйзамдар кабыл алынган. Ишкерлерди колдоо боюнча, ишкерлердин баягы ишин токтотуу боюнча биз бүгүн экономика менен макулдашып турган шарттар. Мамлекет кызматтары айттым, бергилерин убактылуу болсо мен экономикага макулдашып туруп ошо мыйзамсыз курулган автозаправкалар бардык шаардарды сырттап чыгууга аракет кылабыз. Мындан аркысы шаарга уруксат бербөө боюнча биз атайын буйрук чыгарабыз. Шаардын ичинде нормага туура келбеген заправкалар куруу боюнча уруксат бербегенде атайын буйрук чыгарабыз. Bunca yük zapravka jabылып турат. Азыр жабылып турат, эми ошо берилген боюнча бунуларды токтотуп сырттап чыгарган. Азыр ана мына түз эфирден да суроолор келип атат. Бул заправкалардын аркасында чоңдор депутаттар отурат. Силер жаптыра аласыңарбы деп суроолор жазып атышат да. Эми мындай суроолор болуп атат, мага да берилет. Биз бардыгын депутаттык болобу, же меники болобу, же башка бир чиновниктик болобу, бардыгы мыйзам чегинде иш алып барабыз. Мыйзам кандай болсо ошол болот. Мыйзам нормага туура келбейби, анда буздуктабыз да. Шаардык кеңеш бар, мэрия бар, мамлекеттик органдар бар. Ошолор менен бирге чечим кабыл алат. Нормага туура келбеген мыйзамсыз курулуштарды бардыгы алынат, ошонун ичинде заправкалар бар. Буга чейин уруксат берилген тийиштүү кызматтарга чара көрүлөбү? Дагы кайталанбаш. Биздин шаардын ген планы бүткөн эмес. Ген планда булар каралган эмес. Азыр ген план боюнча бул жерде заправкалар жок да. Значит, biz ген план бүткөндөн кийин ген план негизинде иштеп алып барабыз. Азыр ген планда бул заправкалар жок экен. Азыр өзүңүз көрүп biz жетекчиси архитектуранын жетекчиси менен сүйлөшкөндө ген планда бул заправкалар мыйзам чегинде. Дагы бир суроо менде. Эки топ инспекциянын маалыматы боюнча шаардагы ошол 44 заправка тең талаптагы ошол нормаларга жооп бербейт экен да. Ушулардын баары алына башlanды. Кайсысы мыйзамдуу алар иштейт. Мыйзамсыз нормага туура келбеген заправкалардын көпчүлүгү бардыгы алынат да, мыйзамга туура келбейт. Буга биз катуу туруп берели. Кечээки кырсыкты көрдүк да бардыгыбыз. Көзүбүз менен көрдүк. Ошол жерде аралашып жүрдүк. Анан көзүбүз менен көргөн нерсени биз жасабасак анда эл дагы Кудайым дагы бизди кечирбейт. Ошон үчүн биз бардыгы чечкиндүү адамдарга барышыбыз керек. Өзүңүздөр көрүп өткөндөй мэр айтты, баарына текшерүү алгыла, мыйзамсыз бардыгы болсо ошол жерде мыйзам түрүндө мен экономика менен
биргеликте уруксат алып, анан ошону текшерүүгө алып, мыйзамсыздардын баарын тең жабууга. Андан тышкары биз ошо 44 заправканын баарын тең буга чейин да текшерип келген, анын ичинен штрафтар да салынган. Бүгүнкү кечээки мурдаңкы болгон кырдаалга жараша бүгүн заправканын баарын текшерип, мыйзамсыздардын баарын тең жабышыбыз керек. Шаардан сыртка чыгарабыз. Кечээси буга чейин эмне үчүн жабылган дейсиз? Сөзсүз ушундай жардуу болгондон кийин ушул маселе көтөрүлүп атат. Буга чейин баардыгы тең кызыл китептерин алып, баардыгы тең уруксаттарын алып алган экен. Эми жерге алып алган дейм, заправка. Жерге эмес, заправканын өзүнө да. Бирок тилекке каршы бүгүнкү генплан жасалды бүгүн. Бүгүн генплан утвержденди бүгүнкү күндө. Ошо генпланга ылайык могу заправканын баардыгы тең сыртка чыгышы керек. Кечеги жарылган заправка мыйзамсыз экен. Кечээки жарылган заправка 2009-жылы эксплуатацияга тапшырылыптыр. Анан анын жанында турган жанагы көп кабаттуу үйлөр 50 метр чыгып атат. Бирок аркасында турган объекттер, жакын турган объекттердин баары тең ал жерде жанагындай сарай бар экен, гараж бар экен, аларды бузабыз. Бирок ошо 50 метр деле аздык барса, себеби атылганда үйлөрдүн деле объекттер тургандыгында демек ошо кенендиги барбы? Зарылдыгы бар. 50 метрден мисалы 100 метрге чейин ал жанагындай өзүнүн расчеты менен чыгарып, аны болсо биздин структурада эмес, аны деген мыйзамдыкына карап чыгып. Кечиресиз анан мына буга чейин булар кызыл китеп алган болсо заправкага. Буга чейин мына Нурзамандын үйү кылды, Түрктөрдүн үйү кылды. Анда үйлөргө эмнеге үчүн уруксат берилген? 50 метр. Эми аны архитектурага вопрос бербесеңиздер болот. Канча мыйзамдуу, канча мыйзам шаардагы заправка. Заправкалар 44 заправка өткөн, баары тең регистрациядан өткөн экен. 44 тең баары тең мыйзамдаш. Нормага туура келбегендер. Нормага туура келбегендерди мына жарымына көп болуп чыгышып, текшерүү болгондон кийин аны айтабыз. Мэр бүгүн жапкыла деди да, ошол жабасыздарбы азыр мисалы? Азыр жаба албайбыз, анткени бул ооба мэр айтты бүгүнкү күндө жапкыла деп, ал жапкыла деп айтканы мен туура көрөм. Бирок мунун баары тең Минэкономиядан согласие алып туруп, уруксат алып туруп, анан келип текшерип жабууга. Канча убакытта жабылышы мүмкүн эми? Мен экотехник инспекциянын начальниги болом, ош шаары боюнча. Адиев мен. Экономика министри уруксат бербесе жабылбай ошондо. Бул мыйзамга ылайык иштешибиз керек. Сөзсүз түрдө Минэкономикадан уруксат алышыбыз.